Жакшы суроо экен. Негизги радикал топтордун негизги белгилеринен ал ошол мусулмандардын башчылары болот го эми азыркы убакта биздин тил менен айтканда президент же ажоо деп коебузбу же эл башчы деп коебузбу, мына ошолорго баш ийишпейт. Алар күнөөкөр, алардын буйруктары бизге өтпөйт, аларга баш ийбейбиз, аларды президент деп санабайбызбы дейт, санабайбыз деп айтышат. Кээ бирөөсү аларды капырга чыгарышат, туура эмес жолдо жүрүшөт, Алла Тааланын өкүмүнөн башка өкүм менен жүргүзүп атат, динден чыгышты деп ушундай сөздөрдү айтат. Эң негизги белгилери ушулар. Алар мусулман башчыларына баш ийбейбиз деп ушул нерсеге чакырык таштайт. Ушул нерсеге чакырышат. Башылбагыла булардын закону жаманы мындай тигиндей деп. Кээ бир күнөө болгон иштерди ошо кафырлык деңгээлине чейин чыгарышып, ошентип баштан айлантат. Экинчиден, башаламандык менен жанагындай кафырларды, анык болгон кафыр, христиан болобу, еврей болобу, ошолорду каалаган жерде болсо өлтүрө берсең болот, мал мүлкүн тонап алсаң болот, алып алсаң болот деп ушундай жаман бузук ойлорго чакырышат. Мисалы, кээ бирөөсү өздөрү мисалы башка жерлерге иштеп барышат, ошактагыларга ошентип кол салабыз дейт, же болбосо Кыргызстанга келишим менен келгендерге дагы аларга дагы ушундай мамиле кылабыз дейт. Анткени бул чоң адашуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо келишим менен келген, же ошо келишимде турган башка диндеги адамды ким өлтүргөн болсо деген пайгамбар, ал бейишин жыттабайт деген. Ошондуктан ислам дини бул башаламандык дин эмес. Ислам дини исламдын душманы болгон башка диндеги адамдар болсо дагы алар менен келишимге отургандан кийин, мусулмандар келишим түзүлгөндөн кийин ошону толук аткарышат. Аларга эч качан кыянат кылышпайт. Алардын канын, жанын арамдык менен тартып албайт. Келишимди мусулмандар өтө сакташкан. Ошондуктан азыр көптөгөн жерлерде мусулман өлкөлөр менен, мисалы Кыргызстан же башка өлкөлөр менен, башка кафыр өлкөлөр менен көптөгөн келишимдер түзүлгөн. Ошол ортолорунда соода сатык мамиледе, иштөөдөгү визалар же башка эрежелер бар, дипломатиялык мамилелер бар. Ошонун баары мусулмандын башчысы барып келишим түзүп келгенден кийин карапайым адамдар ошону аткарып, ошонун аркасында шарттарды карманыш керек. Келишим түзүлгөндөн кийин. Эгерде алар кимдегин келишимге карабастан эле башка диндеги адамдардын канын төгүп, мал мүлкүн тартып алам деген болсо, алардын каны жаны адал деп ушундай бузук ойлор чакырган болсо, бул чоң адашуу. Мына ушул радикал топтордун эң негизги белгиси, ушул экинчи белгиси. Дайыма алар ушул нерсеге чакырат. Эмнеге десе, алар башка кафырларды эле мусулмандарды өлтүрүп атпайбы, кыйнап атпайбы деп айтышат. Албетте кафырлардын мусулмандарды өлтүрүп кыйнагандары бул жаман нерсе, муну эч ким ыраазы болбойт. Мусулмандар колдорунан келишинче мусулмандарды коргоонго аракет кылыш керек. Бирок кафырлар зулумдук кылып, туура эмес иш кылган болсо, мусулмандар аларга дагы зулумдук менен же туура эмес иш менен жооп берген болбойт. Алар арам кылса, биз да арам менен жооп беребиз деген болбойт. Мындай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Пайгамбарыбыздын убагында кафырлар, ошол кездеги христиан, еврейлер канча деген зулумдуктарды, канча деген туура эмес иштерди кылып, келишимдер бузган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага карабастан аларга шариятта кандай көрсөтүлгөн болсо, ошондой мамиле кылган. Зулумдукту зулумдук менен кайтарган эмес, кечирим менен, туура иш менен кайтарган. Аллах субхана таала ушул нерсеге буйруган да. Мына ушундай нерседен биз жанагы радикал топторду билип алабыз. Алар дайыма ушинтип карама каршы туура эмес жолго чакырышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мамилесин, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуган эмес, Куранда, сүннөттөгү таалимдерди окушкан эмес. Болгону ошол эмоцияга алдырышып, алар биздин душман, аларды өлтүрүш керек, жок кылыш керек, мал мүлкүн тартып алыш керек деп. Мына ушундай учурлар Кыргызстанда да катталган. Башка жерлерге барып ушундай нерселерди уюштурабыз деп да аракет кылышып, алар да карманышып, соттолгондор бар. Жеке эле алар өздөрүнө зыян келтирбестен, жалпы мусулмандарга, ислам динине зыян келтирип атышат. Анткени алар исламдын атынан кылып атабыз деп атышат да. Анан динди түшүнбөгөн адамдар, башка адамдар ошентип ойлоп калып атышат. Булардын зыяны ошондуктан өтө чоң. Андан кийинки үчүнчү белгилеринин бири, булар эч бир эрежеси жок эле жихад кылабыз деп элдерди чакыра беришет. Жихад кылыш керек, кафырларга согуш ачыш керек. Ким жихад кылбаса, ал мусулмандарды коргоп атат, күнөөлүү болуп атат. Мен эмнеге жатасыңар? Мисалы, Сирияга барыш керек болчу, Иракка барыш керек болчу, Афганистанга барыш керек болчу деп акырын жашыруун элдерди үндөшөт, чакырат, жаш балдарды эмоциясын пайдаланышып, ошо жихад боюнча келген аят хадистерди окуп берип, ошону туура эмес чечмелеп беришип, ошентип адаштырышат. Шариятта болсо жихаддын эрежелери ачык айкын жазылган. Жихад башка ибадаттар сыяктуу эле, анын дагы шарттары, эрежелери, себептери бар.
мисалы намаз окуй турган адам канча деген нерселерди үйрөнүш керек, туурабы? Шарттарын үйрөнүш керек, себептерин үйрөнүш керек, кантип арат алыш керек, кандай кийиниш керек, ошонун баарын үйрөнөт. Ошондой эле жихад кыла турган адам дагы ошондой шарттарды үйрөнүп билиш керек. Муну жаш балдар, жахилдер өздөрү кичине интернет чукуй калып эле же бир китепти ача калып окууга эмес. Ошо бул деген мамлекет деңгээлиге байланышкан мусулмандын башчысына барып байлана турган маселе, чоң маселе. Ошону билиш керек. Биринчиден ошо мусулмандарда кудурети болуш керек. Мындан алгач биринчи ошо жихад деген дин үчүн болот. Байлык үчүн, мал самбы үчүн, жерди тартып алыш үчүн, бийлик үчүн болбойт. Бул ла иляха иллаллах келмени жеткирүү үчүн болот. Экинчиден мусулмандарда күч кудурет болуш керек, мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан үчүнчү негизги шарттардын бири ошол жихадты баштай турган мусулман башчысы. Биздин түшүнүк менен азыркы түшүнүк менен айта турган болсок, президент же болбосо президент аяндаган куралдуу күчтөрдүн башчылары, генерал, ушул нерселер мына ушулар баштап, ошолор көрсөтөт. Ар ким башаламандык менен 5-6 киши топтола калып эле жихад кылам, буякка барам, тияка барам, Сирияга барам, Иракка барам дегенде бул туура эмес. Бул жалган, бул чоң адашуу. Мындай жолду ар ким өзүнүн билемдик кылып эле башаламандык менен кыла берген болбойт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуясын карап көргөн болсок, жашоосундагы өмүр баян окуп көргөн болсок, эч бир сахаба өзүн билемдик кылып, башаламандык кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат албай барып жихад кылып же бирөөлөргө кол салып келген эмес. Пайгамбарыбыз өзү рээттеп, өзү көрсөткөн. Өзүнүн жолу менен, өзүнүн шарты менен пайгамбар ушул нерсенин баарын кылган. Керек болсо мына бул маселеде Ахли сунна алымдары ошо акыйда китептерин жазганда ачык айкын баяндап кетишкен. Мына ошолордун бирisi Ибн Кудама Улуматул Итикад китебинде, Ибн Теймия Васития китебинде, Имам Ахмад өзүнүн Усулу сунна китебинде, андай мына Абу Жафар Тахави Ханафи мазхабында эң чоң алым, 3-кылымдагы алым. Ошолор китептеринде, акыйда китептеринде ачык айкын айтып кеткен. Мына ажылык кылуу менен жихад кылуу бул мусулман башчыларынын аркасында болот. Ошолор баштап барат. Алар жакшы болсун, жаман болсун, ошолордун аркасы менен кылынат деп ачык айкын баса белгилеп кетишкен. Бул акыйда маселесине киргизип кетишкен да. Эгерде ким ушуга каршы чыккан болсо, демек алар ошо адашкан топтордун катарына кирет. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын хадисинде, Бухари, Муслимде келген хадисте ачык айткан, ал-имаму жунна дейт. Мусулмандын башчысы бул жунна, бул мындайча айтканда калкан катары корголо турган, ошонун аркасында корголо турган адам деп атат. Юқаталу мин варайхи ва юттақа бихи дейт. Ошол адамдын аркасында туруп согуш болот, ошол адам менен корголот деп атат мусулмандар. Мына ошол пайгамбар ачык гана айтып кетти, ал-имаму жунна. Мусулмандын башчысы бул калкан. Мына ошонун аркасында туруп уруш болот, согуш болот деп атат. Ошондуктан мына ушул эрежени жакшы билип алыш керек. Мусулмандын уруксаты жок, мусулман башчысынын уруксаты жок, анын буйругу жок, эч бир жихад деген жок шариятта. Бардык жихадтын түрүн ошол мусулмандын башчысы, биздин түшүнүк менен айтканда президент ошол баштап, ошол буйрук чыгарып, жихад мына бул жерде бар, бул жерде жок, мындай кылабыз, кылбайбыз деп ошонун баарын чече турган ошол адам да. Ошол адам гана эмне деп айткан болсо, ошо артында карапайым эл, артында армия ошону аткарыш керек. Мына биздин эле тарыхта жана Манас эпосунда да келет го. Манас эпосунда Манас жана чоң газат кылып, чоң газатты баштап барганда, ошо эл баштаган, ошо өзү баштап барган да. Казат деген ошол араб тилинен алынган сөз, гузат дегенден алынган да. Мындай айтканда согушчандар деген билдирет. Бизде эми согуш деген маанайда айтып калган. Чоң согуш деген сөз да. Ошону гузат дегени бизде эми шарият термини аны жихад деп коет. Ошо Манас өзүнүн элди топтоп барып душмандын мизин кайтара алды. Ошо өзү баштап барып, өзү согушту чоң газатты кылып келген да. Ошо көрдүңүздөрбү? Бул дереже, бул динди кармабаган жөнөкөй эле мындай динсиз өлкөлөрдө деле бул эреже калыптанган да. Ошо согушту жарыялай турган ошо мусулман, ошол өлкөлөрдүн башчысы болот, өзлөрүнүн армиясы болот, армияны башкарган генерал чоңдор болот, ошолор башкарып, ошолор тейлейт. Качан гана президенттери буйрук чыгарган болсо, согушабы, согушпайбы, ошондо гана алар ошол ишке киришет. Ошол сыяктуу эле исламда да ошондой. Балким ислам мындай нерсени аларга караганда жакшыраак рээттеп, жакшыраак жолго салып койгон. Муну окуган, үйрөнгөн киши билет. Жанагындай эмоцияга алдырып, радикал топторго кирип, экстремист топторго кирип, адашып калган адамдар билбей, өзлөрү да зыян тартып атат, мусулмандарга да, исламга да зыян келтирип атат. Ошондуктан бул маселеде эч качан эмоция болбош керек. Биздин деги эле ислам дининдеги бардык маселеде адам баласы эмоцияга алдырбай, биринчиден ушул кылып аткан ишим туурабы? Ушул нерсени ислам колдойбу, ислам ушул нерсеге чакырабы? Андан кийин чакыра турган болсо, кандай шарттар менен, кандай себептер менен, кандай эрежелер менен чакырат? Ошонун баарын тактап билип, алымдар эмне деген, кандай түшүндүрүп беришкен, сахабалар, табигиндер, андан кийинки алымдар кандай бизге баян беришкен, кандай таалим беришкен деп ушунун баарын изилдеп тактап алыш керек. Анткени бул жалпы элге, жалпы мамлекетке тиешелүү болгон маселелер да. Ана адам баласы
эч бир илим албастан жөн гана ар жак бер жактан бир нерселерди окуп алып эле эмоцияга алып кыйкыра берген бул болбойт. Адам баласы өзү да зыян тартат жана ислам динине да зыян алып келет. Ошондуктан ушундай радикал топтордон өтө алыс болгола. Мына Кыргызстанга көптөгөн радикал топтор жана Жейшул Махди, анан Нусраты Жабха, анан жанагы Бен Ладенди эришкен Аль-Каида, анан ошого окшогон көп немелер бар, адашкан жамааттар. Кыргызстандын деле коопсуздук кызматы ушунун баарын белгилеп чыгарып койду. Ошолорго алданышып, ошолорду ээрчип, өзүлөрүнүн элине, өзүлөрүнүн жерине зыян келтирейин деп жүргөндөр бар да. Ошондуктан ошол нерселерден сак болушубуз керек. Ар бир мусулман өзүбүз сак болуп, туугандарыбызды, жакындарыбызды эскертип, эгерде ошондой бирөөдөн ким байкалган болсо, дароо билимдүү кайрылып, ошолондой адамдарга даават кылдырыш керек. Аларды туура эмес жолдон кайтарышыбыз керек. Ошондо ар бир мусулман өзүнүн милдетинен куткарат жана ошондой эле өзүнүн динине пайда алып келет, мусулмандарга, өзүнүн мамлекетине пайда алып келет, тынчтыкка себепчи болот. Аны жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган адамдардын катарына кирет. Аллаху алам.